Урматтуу мекендештер, кечеги 18 майга караган түнү болуп өткөн окуялар боюнча бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Себеби дегенде бул окуялар ар түрдүү ракурста көрсөтүлүп атат. Эми азыр технологиянын заманы болгондон кийин баардыгынын колунда эгерде көчөдө бир 100 адам жүрсө, 100 адамдын баардыгынын колунда соткалары бар, алар оператор бардыгы ар түрдүү ситуацияларды көрсөтүп атышат. Ошол кечеги болгон окуяларда 18 жаштан 23 жашка чейинки жалаң жаш балдар катышкан. 200дөн баштап ар түрдүү ситуацияга карап туруп 500-700ге чейин балдар катышып жүрүштү. Жана ошол балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын, кечеги чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель-май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30дан 50дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү күндө биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечеги ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык. Ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз. Жана алардын баардыгын тактап бүттүк. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерин көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер,
Биз мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик органдар мамлекетибиздеги жашаган ар бир жаган коопсуздугун сактап жана ошолорго шарт түзүү берүү боюнча милдеттерибизди так аткарып жатабыз жана мындан ары да так аткарылат. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар, мүмкүнчүлүгүбүз жетишет.